Мына ушул уникалдуу замбилди курап чыккан бизде ушул Болот Асанов агайыбыз бизде конокто. Саламатсыз агай, кутмандыкыңыз менен куш келипсиз. Көргөнүзгө абдан кубанычтабыз. Чынында эле уникалдуу жана кызыктуу замбил экен. 2 айдын тегерегинде жасап чыкты деген маалыматтарды уктук. Эмнеден улам ушундай замбил курап чыгайын деп ойлодуңуз? Бул мындай замбилдин ойлоп чыгуу максаты 2 ай куралганы менен негизи бир 5 жылдын аралыгында биринчи ойлонулган. Андан мурда деле ойдо бар болчу. Мен өзүм татаал шарттарда бир аз болгон убактарым болгон. Мисалы баягы Баткен окуясында жүргөн кезде тоо таштарда өтө бийик жерлерде жүргөндө армиядагы могу жоокерлердин күчү көп сарпталат тоо шарттарында. Андан тышкары тоо шарттарында татаал болгондо ден соолукка өтө чың болушун талап кылат экен да. Бардыгы бирдей физикалык тапта болбойт. Күч өтө көп жумшалат. Энергияны аябай көп талап кылат. Анан ушундай бир өзгөчө бир кырдаал болуп калып, же болбосо бири ооруп калып, же болбосо бири жарадар болуп кала турган болсо, аны өйдө карай чыгаруу, же болбосо ылдый карай түшүрүү өтө татаал болуп калат да. Көп күчтү сарп кылганга анын үстүндө бир эле киши эмес, бир топ кишинин күчү кетип калат, бир эле нерсе үчүн. Туура. Ошол кезде бир ойго келгенде өйдө карай чыгарууга бир нерсе менен түртүп чыгаруу ага күч аз кетет. Экинчиден убакытты аз кетирет. Адамды сактап калыш үчүн эң негизгиси бул оорунун дарылоонун терезеси деп коет. Эми орусча биз айтып калганбыз терапевтическое окно. Ошого жетишип калыш керек да. Эгер ошого жетиш убакытты үнөмдөп, күчтү да үнөмдөп калсак, ооруларга жардам берүүбүз тез арада анан эффективдүү болот да. Ошол ой көптөн бери эле жүргөн. Анан бүгүн тилекке каршы жанына мени менен чогуу жасаган киши, мен муну жалгыз жасаган жокмун. Ой меники болчу. Чийип бердим. Бирок муну ишке ашыруу, муну кандай иштеш керек, муну биринчи чийүү, дагы андан ары ойду чийүү, ишке ашыруу мага 2 киши дагы жардам берди. Экөө тең инженер, бирөөсү тоо кен инженери болсо, экинчиси куруучу инженер. Ошолор мага жардам бердилер. Бүгүн келе алышкан жок, тилекке каршы. Бул нерсени баягы ойлонуп отуруп, анан кураганын 2 айдын ичинде курап чыкты. Жакшы. Келиңиз, ушул замбилди студияга да алып келгенбиз. Ошо жакын туруп алып, анан кийин комментарий берсек аябай сонун. Азыр эле. Бул эмне экенин дагы жакындан көрөлү. Биз аскердик врач катары жакшы билебиз да. Анан кийин демек бул мындай нерселер, мындай замбилдер учурга өтө керекпи дейм да. Себеби дегенде булардын дөңгөлөктөрү чоң экен. Ал эми баягы биздин стандарттык ушундай замбилдерге караганда, сүйлөгөчү арабаларга караганда дөңгөлөгү канчалык чоң болсо, ошончолук замбил туруктуу болот деген дагы сөздөрдү укканбыз да. Туруктуу болуш үчүн бул жерде 2 рама жасалган. Раманын сыртына дөңгөлөктөр келтирилген. Анан ортодо жаткан адамды же болбосо бул адамды гана эмес, башка нерселерди деле ташууга мүмкүнчүлүк бар. Да, оор нерселерди көтөрүп алып деле, салып алып деле татаал жерлерден, өткөл жерлерден пайдаланса болот. Бул материалы эмне? Бул стандарттык медициналык зембил. Муну биз бул жерин кесиптирүү эле муну дагы жыйналма кылып койгонбуз. Бул жыйналган убакытта эми
размер. Өлчөмү кичирейип. Кичирейип калат. Да, көлөмү аябай кичирейип калат да, муну мен кичинекей эле машинанын бир бурчуна салып коем. Багажникке ыңгайлуу экен да. Булары дагы чыгат. Бул Дөңгөлөктөр бардыгы чыгат. алып чыкса да Ошоларды болот чыгарып экен да. кичирейтип көрбөйлүбү анда? Демек Мунун баягы баары чыгат, мындай болуп Сизге жардам берейин. машинеге дагы салганга оңой болот экен. ыңгайлуу, Жөнөкөй бардык нерсеге ыңгайлуу. жеңил машинеге дагы батып кетет, Эмени дагы көлөмү дагы кичирейет, Бул жакты карап сүйлөйм. мындай болуп кичирейет. Эми бул дагы кичирейет. Мындан дагы кичирээк. Мындан дагы кичирейет. Бул жерин алып койсок, вот. Мындай кылып алып койсок, дагы кичирейет. Беттин дейинен да Мындайынан Сонун. мындайынан Кичинекей кичирейет. Бул эми Бериңиз мага. стандарттык эле зембил. Ооба. Агай Эми айтсаңыз. алдыгы Эми муну- кичирейт окшойт. Муну Бул бул экөөнү бул ажырайт. жерден бириктирет. Мындай кылып туруп бириктирип коебуз. Мунус дагы бирип кетет турбайбы? Жүрүңүз. Эми ушуну эле, Жүрүңүз. ушуну эле багажникке салып койсо болот. Браво. Азаматсыздар, мынакей ушундай уникалдуу замбилди ойлоп чыккандан кийин сөзсүз түрдө Болот ага айтсаңыз патенттедиңизби? Башка бирөөлөр деген алып кетпесин сиздин оюңузду, себеби дегенде. Ал энди. Эми жанагы бул жерде дагы бир Биздин катарыбызга туруп алыңыз. Дагы бир- Билди карап сүйлөйлү. бул жерде дагы бир эмелер бар. Эми муну токтотуу жайын ойлонуштуруш керек болуп атат. Бир ыңгайсыз жерлерде туруп калганда Бул жерге болуп калса токтотуп тормоз фиксация кылып коюш, тормоз жагын ойлонуштуруш керек болуп атат. Дагы кошуш керек демек. Дагы кошо турган нерселер көп. Айтсаңыз, буну эми эмне кылабыз? Баягы тез жардамга алып барып берсеңиз мүмкүнбү? Да, бул өткөн убактарда колдонууга шаардан сырт жерлерге жакшы болот. ыңгайлуу. Айыл жергелерине мисалы үчүн, Татаал жерлерде. татаал жерлерге, адамдын жүрүшү кыйын болгон жерлерге. болгон жерлерге. Негизи эле муну аскердик медицинада эмес, бардык медицинада колдонсо Ооба. аябай сонун болчу да. Муну бир түрүн эмес, бир нече ушундай көптөгөн санда чыгарсаңыздар, аябай чоң бизнесмен болмоксуз да. Санында Нарында чыгарып бизнес бар ошол да. эле. Жок, бизде бизнес жок. Азыр пока ушуну эле ойлонуп турабыз, анан Бу дөңгөлөк кызыккандар болсо, чыгарса, демөөрчүлөр болсо жакшы болот. Демөөрчүлөр болсо агайга байланышыңыздар, агайды табыңыздар. Себеби дегенде мындай продукция күндө эле боло бербейт. Ар бир эле адам муну жасай бербейт. Сизди кантип табыш керек? Кантип табабыз ооба? Номериңизди айтып коесуз балким. 0557 44 74 37. Кайталайбыз. 0557 44 74 37. Демөөрчүлөр болсо колдоңуздар ишкер агайыбызды. Теги эле калоочулар болуп сизге жасатам десе дагы сизге байланышып табып барсак болот. Чоң рахмат. Таштардан өтүп атканын көрдүк. Анан ушул нерсени баягы тепкичтерден өткөрүп көрдүңүзбү? Өткөрүп көргөнбүз. Кандай болот экен? Кабаттуу үйлөрдө. Да, эң эле жеңил өтөт. Жеңил өтөт. Эми бул дагы бир размерин көлөмүн кичине өзгөртө турган жери ойлонуп калды. Бир нече жолу эме кылганбыз. Өткөрүп көргөнбүз. Ошондо ылдый түшүп аткан кезде жеңил түшөт. Анан кичине татаалыраак болуп турат, өдө чыккан жагы. Ылдый карай түшкөндө бир эле киши колдоно алат муну. Өдө карай чыгарып атканда 2 киши болуп калып атат. Мен негизи 1-2 кишиге эле чакандап чыгаргам да, анткени мен жанагы максатым ошол да, күчтү аз сарпташ керек. Ооба. Ал эми ушунун жанагындай темир менен турбайбы? Катуу бышык темирлерден жасалган экен да, ушуну бир жеңилдетип, алюминийден болобу, же мындай катуу металлдардан, бирок жеңил металлдан кылсаңыз. Ал дагы келечекте ойдо, сиз дагы көрүп туруп эле айтып атасыз. Сиздин да оюңуз менин оюм менен теп келишип атат. Муну жираж менен жасай турган болсок, эми баягы бул ортодогу темирлер болуш керек. Рамасын жирайлдан жасай турган болсок, бул дагы жеңилдейт. Дагы жеңилдейт. Демек Анан кийин жанагындай эң катуу сынбаган пластиктер болот го. Ошолордон дагы жасаса балким жакшы болмокчу. Алар көтөрбөй калса керек. Суук жерге чыдайбы, чыдабайбы Тоңуп билбейм. калса Тоңуп калганда сынып калышы мүмкүн.
бирок дагы жеңилдетсе болот. Жеңилдетсе болот. Жана сиз айткандай жеңил металлдар менен мисалы жасаса болот. жүрөк. Жүрөк менен. Жакшы, анда кийинки Жамбилде сүйлөштүк Нияз менен Болот агай чогуу кылат. Эң сонун болот. Идея бир жерден чыгып калды. Жакшы, рахмат агай. Биз кубанычта болобуз, көрсөк эң башкысы бул элге жардамын тийгизсин, ушундай өзгөчө кырдаалдар болуп калабы же болбосо ар кандай учурларда эң башкысы сиз бул нерсе менен элге кам көрүп аткан инсан катары баалайбыз. Андыктан ишиңизге ийгилик болсун. Ооба, сизге чоң рахмат, келип туруңуз дагы. Сизге да чоң рахмат. Ушундай кызыгып элдерге көрсөтүп жайылтып аткандарга, анан дагы көрү ушул учурдан пайдаланып силердин көчөгү кесиптик майрамыңар менен куттуктап. Чоң рахмат сизге агай. Өнүгө бергиле, өркүндөй бергиле. Рахмат, келип бериңизге ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик болсун.